Сооротуучу Кудай. 6 декабрь. Түндөн аман эсен чыгып, таңды тосуп алдык. Кудайга шүгүр. Бардыгыбыз үчүн өткөн түн ар кандай болду. Кимдир бирөө ооруп, түнү менен кыйналып чыккандыр. Кимдир бирөөнүн баласы ооруп, уктабай чыкты. Бирөө тескерисинче эртерээк жатып, жакшылап эс алып, уйкусун кандырып, сергек ойгонду. Баарыбыз үчүн белек кылынган бүгүнкү күндө Кудайдын батасын каалайбыз. Элчи Павыл өзүнүн каттарында Машаяк Ыйса ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, тынчтыгын бере берсин деп саламдашат. Биз дагы Павылдай болуп саламдашкыбыз келди. Анткени таңдан тартып эле Кудайдын ырайымы биз менен болсо, Кудайдын ырайымы байытат. Өзү менен кошо кайгы алып келбейт дегендей, жашоого керектүүнүн баарын ырайымы менен берет. Анын боорукердиги жөнүндө айтсак, боорукер адам эле кандай жакшылыктарды кылат. Андан бетер Кудайдын боорукердиги бизге төгүлсө, андан башка эмне керек адамга? Кудайдын тынчтыгы болсо, дүйнөдө эч ким бере алгыс тынчтык. Ыйса өзү айткан: "Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула."